Атар таңдын батар кечи баркен. Мына ушул кечте кайрадан сиздер менен түз эфирде көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен ушул кечтин калган бөлүгүн мыкты маанайда өткөрүүнү каалап турган чагыбыз. Ал эми сиздер күткөн конок келди. Демек алдыңкы 60 мүнөт аралыгында сиздер менен мыкты маек курабыз жана ошондой эле музыкалык чыгармаларды арнайбыз. Бизге кошулуңуздар, барыңыздарды күтөбүз. 9750 байланышынын телефону. Андан сырткары ушул эле номердин 0706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Ал эми сиздер күткөн бүгүнкү коногубузду тааныштырып өтөлү. Маданияттын мыкты кызматкери, теле алып баруучу, заманыбыздын супер алып баруучусу, жылдын мыкты алып баруучусу наамынын ээлери, Нур мектебинин директору Нурзат Токтосунова. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кош Эл журт менен амандашып алыңыз. Албетте, ушул көгүлтөр экран аркылуу баардык кыргызстандыктар менен амандашып жатканыма ыраазычылык билдирем. Сиздердин жамаатыңыздарга да чоң рахмат. Эл менен байланыштырып атканыңыздар үчүн. Кудай буйрса баары жакшы, аман эсен келдик. Мына ушундай сонун учурашуудан кийин биз баштайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин катарга сиз да кошулсаңыздар болот. Мыкты суроолорду бере албай жүргөн болсоңуз, бул мүмкүнчүлүк бир гана Кемус каналында түзүлүп атат. Демек, колдон чыгарбаңыз, бизге байланышка келсеңиздер болот. Сиздер байланышка келип сурооңузду бергенче мен өзүмдүн суроолорум менен кайдылыр. Нурзат айым, бул учурга чейин сизди теледен көп көрө албай калдык. Эмне менен алектеп жүрөсүз? Албетте, баягы ар дайым түз эфирлерде иштеп жүргөндүктөн, акыркы 2-3 жылдын ичинде мен эфирге көп чыкпай калдым. Себеби баягы балдарды окутуу менен кийинки муунга маданиятты, адабиятты, поэзияны жайылтуу менен алекмин десем болот болсо керек. Андан сырткары баягы эле алып баруучулук, себеби ар кандай иш-чаралар болот экен дегендей, ачылыштар, салтанаттар болот экен. Анан ошолорду алып барып коюп эле эмнегедир эфирден алыстап кеттик, бирок кайра келиш керек окшойт. Ушул суроону көп берип башташты. Ооба, көрүүчүлөрүбүз күтүп калды сизди. Ал эми сизге көбүнчө студияда алып барган жагабы же ушул сахнада алып барып, ушул иш-чараларды алып барган жагабы? Эркиндик жагат мага. Эркиндик, туруп басып кетүү, сунап ичүү дегендей. Жакшы экен. Ал эми баарыбыз билгендей, ушул көрүүчүлөр тараптан дагы көп суроолор келген бул учурга чейин. Нур алып баруучулар мектебине кантип барсак болот, кантип байланышсак болот деп. Деги эле азыркы учурда алып баруучуларды чыгарып атасыз дегендей көптөгөн каналдарыбызда сиздин окуучуларыңыз жүрөт. Демек, мунун максаты эмнеде? Мектептин ачуу себеби эмнеде болду эле? Себеби дегенде азыркы учурда көп алып баруучулар баягы өзүнүн кебисин бир аз кызганышы мүмкүн, Ал эми сиз алып баруучуларды өзүңүзгө атаандаш катары чыгара албайм деп коркпойсузбу? Жок, билесизби? Биз ар дайым ушул нерседен жабыркап келебиз да. Ар дайым меники болсун дейбиз, мен чыгайын, менде болсун, эмне үчүн бизде болбосун дебейли. Себеби Кыргызстанда дагы ушунчалык өзүбүздүн таза кыргыздар бир 3 миллион тегерегинде болсо, анын эмгекке жарамдуулугу 500 миң болсо дейли, анын ичинен дагы сеники меники деп талашып отурбай, баарыбыз өссүн, өнүксүн. Себеби Алла Таала тарабынан баарыбызга чоң бир насип келет, ар бирибизге өзүнчө келет дегендей. Ошон үчүн канчалык көп адам акылдуу болсо, канчалык көп адам ийгиликке жетишип, үй бүлөсүн бакса, ошонун баардыгы жакшы да. Анан негизи эле балдар менен иштөө, окуучулар менен иштөө, аларга максат коюу, кыялдарын аткартыруу жакшы жумуш экен. Ошого кызыгып кеттим акшайым. Ал эми коркпойм, тескерисинче мен Кудайдан суранам, менин окуучуларым менден кыйын болсо экен деп, мен жетпеген бектиктерге жетсе экен деп. Жакшы. Айта кетүүчү нерсе, ардактуу телекөрүүчүлөр, мен дагы ушул Нурзат Темирболотованын окуучусу болом. Муну баса кетип айта кетейин. Аябай жашырып аттым эле да. Ооба. Ал эми сизди баягы алып баруучу катары эл жакшы тааныйт дегенде, өзүңүз бирок экономистсиз, эл аралык мамилелерди аяктагансыз. Алып баруучу сиз үчүн эмне? Алып баруучулук бул мен үчүн, бирөөлөр айтат да, кызык эле бир хобби болушу мүмкүн деп. Бул мен үчүн кесип, бул менин жашоомдун маңызы. Алып баруучулук менин баардык нерсем. Себеби ушул алып баруучулук аркылуу жакшы бир бийиктиктерге жетип, мыкты адамдар менен таанышып, материалдык жактан болсун, моралдык жактан болсун, баардык ар тарабы келишкен бир жашоодо жашап жаткан учурум. Ошон үчүн алып баруучулукка таазим кылам. Ушул кесип менен агарып көгөрүп аткандан кийин мен ушул кесиптин адамы катары өзүмдү өмүрүмдүн акырына чейин элестете алам да. Бул учурга чейин интервьюларыңызда же болбосо сүйлөшүп калганда эле айтып каласыз, адам баласы 60 жашка чейин өзүн өнүктүрүп туруш керек депчи. 60 эмес, бул өмүр өткөнчө. Мен атам азыр 83 жашта, дагы деле гезит окуйт, китеп окуйт дегендей. Ошон үчүн өмүрүң өткүчө өзүңдү өнүктүрүшүң керек да. Өзүбүздү өнүктүрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эмнеден баштайбыз? Билесизби, баягы адам канчалык окуган сайын ошончолук аз билгендигине өкүнөт экен да.
билимдин, илимдин, адамдар менен болгон мамиленин, ийгиликтин, байлыктын, бийликтин түбү жок да. Канчалык казган сайын ошончолук андан ары улана берет. Анан бул нерсе эми өзүн өнүктүрүү сөзсүз түрдө мен айтат элем китеп окуудан башталат деп. Китеп окууда гана жакшы жан жолдош таба аласың. Китеп окууда гана өзүңө дос таба аласың. Дүйнөнүн ачылбаган сырларын китептен гана ача аласың. Анан сөзсүз түрдө бир жакшы адамдар менен баарлашуу, мындай тажрыйбасы мол адамдар менен баарлашуу, анан өзүн өнүктүрүү дегенде мен азыр учурда ошол байбичелердин, байлардын отуруп үйүндө гезит окуп, китеп окуп, жаңы ушул заманбап интернетти үйрөнүп, ошол эле Фейсбукка кирип, балдар менен сүйлөшүп, скайпка кирип аткандарын көрүп мен аябай кубанам. Себеби биз мектеп кээ бир замандаштарыбыз бар, мектептеги учурдан бери китепти ачып окуй элекмин дегенче, андан бери канча заман өзгөрдү да. Демек сен окубасаң, демек сен ошол эле жердесиң да. Жакшы. Заман кете берет. Бизде болсо билдирүүлөр келип атат, алардын эң алгачкыларын жаңыртсак. Саламатсызбы Нурзат эже, сулуу болуп кетипсиз абдан деп жазыптыр. Кудайга шүгүр. Келгендеги сесинен кетпейт дейт го. Кандай кызыктуу учурлар болду эле дейт. Мен Кудайга шүгүр, жолдошум Максат абдан жакшы бир түшүнүктүү жолдош тапканыма Кудайга миң мертебе шүгүр. Ата апаларыбыз андан жакшы. Анан келгендеги сиздегидей деле мен абдан бир эркелеп же бир окуяларга деле туш болгон жокмун. Болгону абдан бир түшүнүктүү үй бүлөгө барганым үчүн гана Кудайга миң мертебе ыраазычылыгымды билдирем. Алардын өмүрү узун болсун. Себеби канчалык сага ийилип турса, канчалык адам сага жакшылык каалап турса, сен аларга дагы ошончолук ийилип, аларды да бактылуу кылгың келет экен. Анан ал окуялар эми айта албайт эле болушум керек азыр. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү саламатсызбы Нурзат эже, куш боңуз бек болсун. Жашооңуздар стерилдүү пахтадай аппак дейт. Өмүрүңүздөр системадай узун, жүзүңүздөр новокаиндей тунук дейт. Тилиңиздер глюкозадай таттуу, махабатыңыздар наркоздой күчтүү болсун, бактылуу болуңуздар деген аягы 82 мен бүткөн абонент. Ай, врач экенсиз. Ошо жакында эле ошо глюкозаларды көрдүм да. Сизге чоң рахмат мындай бир оригиналдуу каалоо тилегиңиз үчүн. Сизде дагы ошондой болсун. Себеби жакшы адам гана жакшы нерселер менен бөлүшө алат да. Адам ичинде эмнеси болсо, ошонусу менен бөлүшөт. Ошон үчүн сиз дагы бактылуу, жакшы адам экенсиз. Мына ушул каалоо тилектерге баарыбыз кошулалы дагы азыр бир рубрикага кезек берет экенбиз. Нурзат Токтосунова сүрөткө кантип түшөт болду экен? Алдыңкы рубрикадан баарыбыз көрөлү. Биз болсо кефир программасын улантабыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан бүгүнкү студиябыздын коногу Нурзат Токтосунова бар. Демек сиздер тараптан суроолорду күтөлү. Ал эми бул рубрикадан сөз түрдө сурагым келет. Сүрөткө чыкканды жактырасызбы? Көп деле жактырбайм, бирок замандын талабы экен, кээде баягы иш-чараларды алып барууда сурашат да, баягы сен тааныган бар, тааныбаган бар дегендей. Анан сизди кайсыл жерден интернет баракчасынан көрсө болот дейт. Анан алып барган иш-чараларын тартып коюп коюшуң керек экен. Анан мына алып барыптыр деген сыяктуу карап анан баа беришет экен да адамдар. Анан негизи эле жашоо менен баягы учур менен, заман менен чогуу жүрүш керек деп айтпадым. Анан көп деле сүрөткө түшкөндү жаман көрөм. Анын үстүнө атам мени ар дайым урушат, ал динге жакшы берилген адам да. Анан
сүрөткө көп түшпө деп турушат. Эме болот деп. Эми Аллахым тараза, билбейм, кантип мактанам. Түшүнүктүү. Ал эми баарыбыз эле көрүүчүлөрүбүз менен биргеликте билебиз сиздин ушул көлдүн карапайдым, үйүндүн эле кыз экенин өзүңүз деле айтып келесиз бул учурга чейин. Мага алып баруучу катары кызык болуп атат. 9 өлкөнүн президентинин алдында сүйлөгөн сизсиз. Сизде ошондой чоң элдин алдында, ошондой адамдардын алдында чыгып сүйлөө сүрдөө болобу деги эле сыр эмнеде? Жакшы белгиледиңиз, мен ар дайым ушул суроону көп беришет да, ийгиликке жетүүнүн бир формуласы барбы деген сыяктуу. Чынын ал кыялдануу, ал элестетүү. Анан мен айылда Түп районунун Ичке Суу айылында Сыкөл облусунда жарык дүйнөгө келип, ошол жерден окууну бүттүм. Тоонун арасында, карагай чердин арасында, белге жеткен гүлдөрдүн арасында чоңойгон, стилдүү деп атпайбы, жогоруда айткандай ошондой абада чоңойгон кызмын. Анан сөз түрдө айылдын бир карапайым кара кызы үчүн балким Путиндин алдында сүйлөшө, бирөөлөр үчүн мындай жомок катары айтылаттыр. Мен өзүм үчүн деле жомок, Кудайга миң мертебе ыраазымын ошондой күндөрдү берген үчүн. Себеби ошол өлкөнүн президенттери же болбосо биздин президентибиз, биздин өкмөтүбүздүн алдында абдан көп иш чаралар болот, мамлекеттик деңгээлдеги, же болбосо башка өлкөлөргө барабыз дегендей. Анан сыры деп эмнени айтат элем, баягы Аллага ушунчалык бир анын мээримине ишенген адам катары Аллах баарыбызга бирдей мүмкүнчүлүктү бериптир, бирдей рызкыны бериптир. Ошону таап атам го деп ойлоп атам. Анан сүрдөө болот ар дайым. Ар бир, эгер сен сүрдөбөй калсаң, демек сен жоопкерчиликтен четтеп калганыңды билдирет да. Эгер сен сүрдөбөй калсаң, демек сен өзүңө ишенип аябай кыйын болуп кеткенсиң да. Кыйын болуу үчүн азыр тепкичтер, биз багындыруучу бийик тоолор али алды да. Анан сүрдөйсүң, кылтырайсың, бирок оюңда ойлоносуң. Мен муну аткарышым керек. Мен муну кыргыз элинин атынан чыгып ошол кишинин алдында сүйлөп аткандан кийин мен жакшы сүйлөшүм керек, татыктуу ишимди аткарышым керек деп багы бирөө айтат, сен отличница болуп эле айтканын так эле аткара бересиң деп. Ал айткандай жоопкерчилик маселеси дагы абдан биринчи орунда. Себеби сен жоопкерчиликтүү болгондо гана адамдар ишенет да. Сага адамдар ишенсе, демек сен ийгиликтүү адамсың да. Түшүнүктүү. Бизде болсо байланышка келип көрүүчү суроо беребиз деп күтүп калдык. Кабыл алалы. Саламатсызбы? Туурчулап атат. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Кош келдиңиз. Атыңыз ким? Рахмат, атым Айпери. Айпери, кош келдиңиз. Жакшы, Кудайга шүгүр. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Сизге суроом бар эле. Бериңиз. Нур Алпарычулукка кантип барсам болот, кандай байланышсам болот менен ошол мага кызыктырып атат. 1 ноябрь күнү бизде ошол алып баруучулукту, тамадалыкты үйрөтүү турчу Нурбекте өз ишин баштап атат, жаңы группа алып атат. Телефонду жазып алсаңыз болот. 0708 65 71 96. Дагы бир жолу кайталайм. 0708 65 71 96. Ушул номерге байланышсаңыз, кайсыл жака барышты, кандай барышты айтып берет. Ушул Нур алып баруучулар мектебинен чыккан эң алдыңкы окуучуларыңызды атап бериңизчи. Ой, билесизби, мен бардыгын бирдей көрөм. Сизди, Айзаданы, Ниязды, кимди гана. Мына бизде өзүңүз билесиз, биздин мектепте тактабыз бар. Ооба. Ошол тактада 40тан ашык баланын сүрөтү илинип турат да. Ал күндөн күнгө жаңыланып туруп атат. Кайсыл эфирге чыккан сайын, мисалы Канаян Наркулов менен абдан мен сыймыктанам. Азыр Марал радиосунда эң жакшы кабарчы болуп, тойлорду дагы абдан көп алып барып жүрөт. Бардыгын атап өтүү мүмкүн эмес. Анткени көп, Каныш Айрысбекова болсун, негизи көп. Бул абдан жакшы нерсе деп ойлойм. Себеби 3 ай бул аз гана убакыт да. Университеттерде биз 5 жыл окутабыз. Биздики 3 ай бул деңиздин тамчысынын тамчысы гана. Жакшы, түшүнүктүү. Азыр болсо биз жарнамалык түрмөккө кезек берип алалы. Анан сөз түрдө көрүшөбүз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин каналдан эч кайда алыстабай туруңуздар. Жана суроолор бар боло турган болсо, биздин координаттар 975005 түз байланыштын телефону иштеп жаткан учур. Анан сырткары WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыз, биз сизди эфирден жаңыртып беребиз сурооңузду. Анда эмесе жарнамалык түрмөк, андан кийин көрүшөлү. Сиздер көрүп жаткан кефир программасы, ардактуу теле көрүүчүлөр. Ал эми сиздер тараптан келген билдирүүлөр өтө көп болуп атат. Алардын катарындагылар мындай: салам Кеймус, Нурзат эже, Алла ыраазы болсун сизге. Аялдагы эң мыкты сапаттарга ээсиз. Максат байке менен бактылуу болуңуздар. Мен сизди абдан сыйлайм деген экен. Рахмат. Кийинки билдирүү теледе алып барып жатканыңызга канча жылдын жүзү болду деген суроо келиптир.
Кийинкиси сизди жакында турмушка чыкты деп уктук эле, жолдошуңуз каякты, кайсы жердин келини болдуңуз дептир. Саламатсыз, бишиңизге ийгилик, абдан сулуусуз, Аллахым өзү колдосун, бактылуу болуңуз, аман болуңуз деп мээрим деген көрүүчүбүздөн келиптир. Нурзат эже, кандайсыз, сыр болбосо, шаалоо убагында канча сом таптыңыз деген экен. Шайлоо окшойт. Кийинки билдирүү: салам кеймус Нурзат эже, ийгилик, жанымдагы атама, уланга салам жолдоп коюңузчу дептир. Бул жактагыларды өтө көп билдирүүлөр келип атат. 2-3 билдирүүнү окудум, бирдей жооп берип койсоңуз болот. Сөзсүз Акталанын келини болдум, Нарындын. Акталада жолдошум аты Максат. Канча жылдан бери? Быйыл 10-жылдын жүзү болуп калды. Мен биринчи жолу эфирге чыкканыма, негизи экономика факультетин аяктадым эле. Анан Кудайдын буйругу экен, улуттук хит-парад деген долбоорго өтүп, Алексей Филатов экөөбүз иштеп баштадык эле. Андан кийин Эрмек Нурбаев менен Браво көрсөтүүсүн алып барып, анан Акыл Ордо деп ошентип улана берди көрсөтүүлөр. Анан бардык калуу тилекке рахмат. Анан уланга, жанына отурган атасына, баарыңыздарга салам айтам ошол эфир аркылуу. Анан баары бир эле баягы баары бир нерсенин башаты мектепке барып, университетке барып такалат экен. Мен Ататүрк Ала Тоо университетин бүттүм эле. Анан эфирден сырткары дагы айтпады, кайсы тилде сүйлөйсүз деген суроону. Канча тил билесиз деген суроо келди. Бизде эми Ататүрк Ала Тоодо кыргызча, орусчадан сырткары англисче, түркчө окудук. Анан көп жылдан бери практикам болбогондуктан тилде сүйлөп турушубуз керек экен. Азыр былтыр Түркияга барып, мен 6 ай иштеп келдим. Түз эфирде түркчө сүйлөп, анан ошондо дагы түшүндүм, ар бир күн сайын сүйлөп турушубуз керек экен, англисче, түркчө деп. Эми канча тил билсең ошончо адамсың дейт. Колдон келсе көп эле тил билип алсак аябай жакшы болот эле да. Жакшы экен. Сиз ушул жогоруда айтып калдыңыз, Кыргызстандан сырткары чет өлкөлөргө чыгып да калып барып келесиз. Жакында эле ушунчалык чоң зал Крокус Сити чоң залына 7000 кишинин алдында сүйлөдүңүз. Сиз өзүңүздү кандай сездиңиз? Москва шаарындагы ошол эң чоң залдардын бири, анын баягы ижарасы эле 1 миллион 250 миң рубль турат экен бир күнгө. Бул кандай чоң сумма. Анан албетте баягы ар бир жумуш, мен 5 кишинин алдына чыгамбы, 10 миң кишинин алдына чыгамбы, 100 миң кишинин алдына чыгамбы, бул жоопкерчилик. Анан толкунданасың, бирок кубанасың. Сен чыгып ушунчалык бир Ала Тоодон барган жакшы саламыңды жолдогондо, ошол залда отурган кыргыздар да, көп кыргыздар келди да. Анан ушундай бир дүркүрөп кабыл алганда аябай бактылуу болосуң да. Кайсыл жерде жүрсө да, өзгөчө чет өлкөдө жүргөн кыргыздар абдан патриот болушат да. Алар көбүрөөк Кыргызстан жөнүндө ойлойт. А биз ушул көчөлөрдө басып жүрүп көп нерсени кыла албаганыбызга зээним кейит. Менин суроолоруман сырткары, СМ жазган көрүүчүлөрдөн сырткары дагы видео суроо менен кайрылган көрүүчүлөрүбүз бар экен. Суроо бар экен, ошого назар салалы, андан кийин биз жооп беребиз. Нурзат эже, саламатсызбы? Шайлоого катышып, канча байлык топтой алдыңыз? Чоң рахмат, эң кызыктуу сурооңуз үчүн. Биз да аябай кызыгып калдык. Аны эми көптөр эле болуп калды окшойт. Биз үй алдык, батир алдык, 2 бөлмөлүү батир. Жолдошум экөөбүз иштедик. Анан эми бирөөлөр үчүн сөзсүз түрдө бир айда бир батир алыш мен өзүм үчүн деле абдан жомок. Бирок көрсө бир 10 жыл катуу иштесең, анан жакшы иштеш керек экен. Анан Кудайга ишениш керек экен, Аллахымдын пейлигинен экен. Ошентип үйлүү болдук. Кут болсун дейли, ак өргөңүздөр. Анан чынында мындай суроо берим келип атат да, ар бир иш-чара, ар бир концерт же болбосо ар бир биз жасап аткан иш бул албетте акча менен. Анан кызыгам да, ушул сиз өзүңүз жыл сайын бекер ушул ар бир университеттерге барып, бекер тренингтерди өткөрүп турасыздар. Эмне үчүн? Биз ар дайым эле албетте акча жашоонун бир мазмуну болуп калды да. Чын эле мындай акчасыз жашоо кыйын эле болуп калды да. Анан бардыгы эле акчага такалбаш керек деп эсептейм да. Себеби өсүп келе жаткан муундун мага тарбиясы, алардын билим деңгээли мени абдан тынчсыздандырат да. Анан ушул кичинекей балдар азыр
алдыдагы келечегин көрө албайт да. Мурда биздин ата энебиз биз коммунизмге барабыз дешчү, мен пионер болом дешчү, коммунист болом. Азыр ошол факультетте окуп жатып дагы, өзүнүн факультетинде окуп жатып дагы ким болорун билбейт. Анан жөн эле окубай эле, жөн эле сабакка барып кайра келип аткандар бар. Кайран өмүр деп айтат элем мен ошолорду. 5 жыл короткон кайран өмүр, андан көрө акча тап депчи. Анан же болбосо окусаң дагы, кайсыл кесиптин ээси болсоң дагы ошону жакшы окуу. Себеби азыр бизде дипломдуу адистер аябай көп, бирок чыныгы профессионалдар аз да. Жыл сайын журналистика эле факультетин алалы да. Мен өзүм журналист эмесмин, бирок жыл сайын 6000 журналист чыгат экен. Мына азыр телевидение, радиолорду карап көрөлүчү. Жакшы журналисттердин сандары абдан аз да. Көрдүңүзбү, биз сапатка такыр маани бербейбиз да. Үй жыйнап атасыңбы, идиш жууп атасыңбы, ошону жакшы кыл деп айткым келет эле да. Кийиз жасайсыңбы, ошону жакшы кыл. Уй саайсың, буйду жакшы саа да. Көрдүңүзбү, мындай бир кайдыгерликтин айынан анан мен аз да болсо ошол жогорку окуу жайларына барып, балдар аракет кылгыла, жөн эле жата берсең эчтеке болбойт. Мен да кыялданчумун, мен да аракет кылчумун. Эртең мененки таңкы саат 5-те туруп, кечинде 12-де жаткан, 2-3 жыл ошондой иштеген күндөрүм болду. 3 жерде иштедим, өлгөн жокмун да. Албетте бул аябай одоно угулушу мүмкүн, өлгөн жокмун деген сөзчү, бирок биз көбүнчөсүн жалкоолуктун айынан аябай жапа чегип келебиз да. Ар дайым бирөө бизге даярдап бериш керек. Жок, өзүң тур, жаса. Бекер отурба, агыр отуңду карачы, эмне болуп атат. Сенин ордуңда биздин өзбек туугандарыбыз 2 жолу түшүм алмакта ошол агыр оттон. Болбосо биздики гектар болуп жөн эле жатат да. Сиз ар бир айткан сөзүңүздөн кийин ушунчалык ойлонуп калдык. Бул жакта болсо билдирүүлөргө назар салсак, Нурзат эже өзүңүз алып баруучу болуп жүрүп, конок ордунда болгон кандай сезим экен дейт. Токтоган деген көрчүңүздөн келиптир. Көп эле конок болгонсуз. Мен аябай көп конок болом. Талашпайм, же талашат. Негизи баягы эфир болордо, эфир башталат дегенде 5, 4, 3, 2 дүк деп саламатсыңар дегенге чейинки аябай оор да. Анан баштап алгандан кийин анын үстүнө кээде жакшы сүйлөгөн адам келсе да жакшы да. Кээде Кудай буйрса болот дегендерден келип калат да. Албетте. Анан кечке 1 саат өзүң сүйлөшүң керек болуп калат. Ошон үчүн конок болгон аябай жакшы. Эфирде эле эмес, жашоодо деле конок болгон жакшы токтогон, Жакшы. Ал эми деги эле ушул эфир учурунда көп эле теле көрсөтүүлөрдү алып барып келдиңиз. Эфир учурунда көп кызыктуу окуяларга калдыңыз болуш керек. Себеби дегенде өзүбүздө дагы мына ушундай окуялар көп болуп турат. Сиздикине кызыгып атам. Сөзсүз түрдө биз мындай түшүнөт экенбиз да. Нурзат Токтосунова бар, ийгилиги бар. Анан кыйынчылыгы жок деген сыяктуу. Ал Нурзат Токтосунова болуп, же Динара Акулова болуп, же Гүлнур Сатылганова, Эркин Рыскулбеков болуп асмандан түшпөйт да. Ал эмгегинин натыйжасында биз ар дайым анын ошол минип жүргөн машинесин, кийип жүргөн кийимин же үйүн карап, мындай тындай болду да деген сыяктууларды айтабыз да. Бирок чын эле ар бир ийгиликтин аркасында чоң эмгек бар экендигин дагы көп адам биле бербейт да. Анан сөзсүз түрдө кыйын. Азыр ийгиликтүү адамдардын ар бирин сурап көрсөңүздөр, ар бири күнү түнү иштеген, силерге окшоп биз да ачык болгонбуз. Мен студенттерге барганда айтам да, силердей эле лепешка менен майонез жеп, лимонад ичип. Демек биздей эле болгон турбайсызбы? Чыдаш керек. Башында акча болбойт, кийин өзүң такшаласың, жашоо сени ары калчайт, бери калчайт. Анан айла жок, үйрөнүп чыкканга туура келет. Анан окуйсуң, үйрөнөсүң. Бирок эң эле ийгиликтин бир сыры мен адамдар менен жакшы мамиледе болуу дегенди айткым келет да. Себеби сен ким экендигине карабай, мансабына карабай, байлыгына карабай адамдар менен дос болсоң, алардын сөзсүз пайдасын көрөсүң да. Эң жакшы. Нурзат айым, деги эле адам эмнеге тойбойт? Адам бакытка тойбойт. Адам жакшы нерселерге тойбойт. Кубанычка тойбойт, сүйүүгө тойбойт. Бирок билишибиз керек, жалаңач келген дүйнөдөн ошондой эле кепил менен эле кетебиз. Бардык нерсени алып кете албайбыз, бирок колдон келишинче жок эле дегенде жакшы сөзүбүздү арнасак адамдарга. Себеби байкайсызбы, мындай кабактар бүркөлгөн көчөдө бирдемеде урушуп кетет, көчөгө чыгып эшигинин алдына эле таштандыгын ыргытып коет, башка өлкөдө жашагандай да. Ал сенин бишкегиң, ал сенин үйүң, ал сенин көчөң да. Биз ушул нерсени мен аябай бардыгына айтат элем да, урматтуу көрүүчүлөр.
өзүбүз эле тегерек четибизге таза болсок, өзүбүз эле ушул баскан турганыбыз менен, кулк мүнөзүбүз менен, жок эле дегенде жакшы сөзүбүз менен башка бирөөлөргө үлгү боло алсак, себеби биз ар дайым башкалардан күтөбүз да, Айпери жасасын, Айзада жасасын, мен бул жерде эч ким эмесмин деген сыяктуучу. Бирок сен дагы баягы жамгыр жаап келатканда дагы анын ар бир тамчысы менин селге тиешем жок деп ойлойт экен да. А бирок ар бир тамчы селге тиешеси бар да. Ошол айткандай ар бир кыргызстандык элибиздин, жерибиздин тазалыгына тиешеси бар да. Ар бирибиз сиз сыяктуу ойлонуп турсак экен мындан кийин. Эми Кудай сактасын, мен өзүм периште эмесмин, мен дагы күнөөм көп дегендей, бирок колдон келсе бир жакшы нерселерди жасап өтсөк бул дүйнөдөн деп ойлойт. Кийинки СМСти окуйм. Саламатсыздарбы Кеймуз, саламатсызбы Нурзат эже, кушбоңуз бек болсун. Сизге чын ден соолук, узун өмүр, аял затына тиешелүү бакыт каалайм. Анан сизден суранарым, дүйнөдө сени сүйгөн бир адам бар дегендериңизди ырдап бериңизчи деп Асель деген көрүүчүбүз сураныптыр. Макул. Дагы кандай суроолор бар? Өлөт күтөр эле. Экинчи ырымды суранып Жаңы эле жаздырганыңыз бар эмеспи эле ошо? Мен репертуарымда жанагы Өмүрбек Андарбеков айткандай, чоң репертуарымдагы 3 ырым дегендей. Ырдайбы? Макул, ырдата турган болсок, алдыңкы мүнөттөрдө ырдаталы. Кийинки билдирүүлөр: саламатсызбы Нурзат эже, дейт, ишиңизге ийгилик каалайм, жолдошуңуз менен бактылуу болуңуз, ата-энеңиз жөнүндө айтып бериңизчи, алар да чыгармачыл адамдар эмеспи дейт. Жок, мен үй бүлөмдө, мен 8 бир туугандын 8-инчиси, мен атам, апам, тайынем дагы бар, 103 жашта. Атам 83 жашта, апам 77 жашта быйыл, экөө тең менин кашымда, Кудайым буйрса, айылда эң кичүү байкемдин колунда турушат, 5 эркек 3 кызбыз. Бирөө дагы чыгармачылыкка жакын эмес. Улуу байкелерим болсо мени азыркыга чейин ошол дагы кесиппи дегендей мамиле кылышат. Сен деген бир банкта отурсаң болмок деп. Анан мен айтам, ай, банкта болсом айына балким 50 000 табаттырмын. Азыр жумасына ушундай болуп калып атпайбы? Анан мен мындай ар бир адам эми бир акча тапкан жерге барат го. Анан сөзсүз түрдө билбейм, эми азыр кандай, азыр эми түшүнүп калышты кичине, бирок азыр да болсо эфирден көрүшпөйт да. Кызык жери. Бул жакта болсо мындай суроо келиптир. Нурзат эже, сизге суроо дейт, ата-энеңиздин ак сүтүн актадым деп ойлойсузбу? Алар сизге ыраазыбы дейт. Тахмина деген көрүүчүбүздөн келиптир. Ак сүтүн актай албайт эч ким. Муну ар бир эфирден ар бир келген конок айтат. Ар бир эле кишиге белгилүү суроо. Актай албайбыз, эмне кылсак да актай албайбыз, бирок алардын ыраазычылыгына ээ боло алабыз. Анан апам болсо, билесизби, ар бир аял, ар бир ата баласы менен сыймыктангысы келет да. Анан апам мынтет той аштарга барат да, башка айылдарга барат экен, анан мындай эштен кирип келатканда эле, бул Нурзат Токтосунованын апасы дейт экен, аты Бүбүш дейт экен. Анан ушундай корстон болом дейт да. Менин атым Бүбүш эмес, мен Нурзат Токтосунованын апасы болуп калдым деп анан баары, сиз төрөгөн турбайсызбы деп анан күлүшөт дейт. Анан ошол айткандай, атам Темир болот, азыркыга чейин күйлүү күчтүү, апам Бүбүш, мен экөөнүн өмүрлөрү узак болуп, ар дайым менин жанымда, кашымда болушун каалайт элем. Аябай жакшы көрөм. Албетте ар бир адам өзүнүн ата-энесин жакшы көрөт. Тайынемдин өмүрү узун болсун дегендей. Мына ушунун баарына гүлдесте катары сонун музыкалык чыгарма менен сыналы. Көрүүчүлөрүбүз үчүн дагы каалоо тилектин баары кабыл болсун дейли. Бул музыкалык чыгарма ар бириңиздер үчүн жүрөгүңүздөрдөн орун алат деген ишеничтебиз. Кабыл алыңыздар.
Аваз Акимов жана Айдана Декан аткаруусунда Аппагым деген сонун чыгарма болду. Ардактуу телекөрүүчүлөр, аламда дайыма сүйүү орун алып турсун дейли. Ал эми биз болсо кефир программасын ала карай сапарыбызды улантырели. Ал эми сиздер тараптан суроолорду күтөбүз. 975005 түз байланышына келсеңиздер болот. Ал эми бүгүнкү программабыздын демирүүчүсү Легенда суусундуу жана Шоро компаниясына ыраазычылык билдирип коелу дагы билдирүүлөргө назар салсак. Саламатсызбы? Эгерде сиз кайрадан бул өмүрдө жаралганыңызда, кайрадан эле ушул жолуңузду тандайт белиңиз дейт. Ооба, алпарчу болмокмун. Кийинки билдирүү дейт, Нурзат эжеке, кандай сизге суроо? Жашоодо эч нерсеге кайгырбайсызбы дейт. Сөз түрдө кайгырасың да адам болгондон кийин. Мен көбүрөөк эле кайгырат болсум керек. Азыр жолдошум ай кайгырба, өзүң эле жаман деп тарбиялап атат. Мен ар бир нерсеге кайгыра берем. Түшүнүктүү, кайгырбаңыз. Өз жүрөгүм оорубасын деп кинолорду да көрбөйм, кээде жүрөктү орткан. Ошон үчүн өзүңдү аябасаң болбойт. Ооба, байланыштагы көрүүчүбүз дагы суроосун берем деп келди. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Кош келдиңиз. Кутман кечиңиз менен атыңыз? Рахмат, бирге болсун. Мен Бишкектен чалып аттым эле, атым Нургиза. Мен Нурзат эжеге суроо берейин дедим эле. Нурзат эже, сиз аябай ушунчалык бир жогорку деңгээлдеги алып баруучулардын катарына кошкум келет сизди. Сизге аябай чоң рахмат, ушундай кыргыздардан ушунчалык жогорку деңгээлдеги алып баруучулар бар экенин азыр ачык эле далилдеп атасыз өзүңүздүн айткан сөздөрүңүз мененчи. Анан ошо Кыргызстанда кыргыздардын арасында азыркы алып баруучулардын арасынан сиздин моокумуңузга каныган алып баруучулар барбы? Бул биринчи суроом. Ал эми экинчи суроом болсо, келечекте алдыда деген саясатка аралашасызбы? Деген суроо. Сизге чоң рахмат маанилүү, маңыздуу сурооңуз үчүн. Эми жооп алалы. 3-4 журналист депутат болуп кеткенден кийин ушул суроо башталды окшойт. Саясатка катышуу бул жолу деле сунуштар болду. Анан мен эми айым болгондон кийин, аял болгондон кийин бала төрөп балдар тарбиялайм го деп ойлоп атам. Анан тагдыры кандай өзгөрөт билбейбиз, эртеңки күнүбүзгө эч кандай кепилдик бере албайбыз. Саясат болсо, саясат болобу же бир кызмат орду болобу, ал дагы маңдайыма жазылып коюлган болсо керек. Анан жакшы сөздөрүңүзгө жаным курман, аябай бир мыкты мактадыңыз, таластын ташбакасын да почуп кете сактадым. Анан көңүлүмө толгон алып баруучу Эркин Рыскылбеков, Эрмек Нурбаев деп айтат элем. Себеби ички интеллекти бар гана адам, ар бир жагдайдан чыга алган гана адам ушул жакшы алып барат деп ойлойт элем. Себеби биз көбүнчөсүн көп китеп окубагандыктан ар бир адамдын деңгээли билинип калып атат. Анан мен дагы айта албайм, мен кыйынмын деп. Мен да азыр изденүүнүн алдындамын. Кудай буюрса дагы өсөм, өнүгөм дегендей. Кудай буюрса. Биз анда унчукпай эле туруп туралы. Сиз ушундай деп атсаңыз. Кийинки СМС Нурзат эже, сизге аялдык бакыты баарын каалайм, келиндик милдетти кандай аткарып жатасыз дейт. Жакшы, мен кадимкидей элемин, жомук салынам, жүгүнөм, үй жыйнайм, идиш жууйм. Колдон келишинче, бирок Кудайга миң мертебе ыраазымын. Менин апам, жолдошумдун апасы аябай түшүнүктүү адам. Менден биринчи чуркайт, мен андан биринчи чуркайм, ушул абдан жакшы. Кудайга шүгүр, көз тийбесин. Нурзат эже дейт, мен сиздин сөз байлыгыңызга баа берем. Кичинеңизден эле сөзгө чечен билиңиз дейт. Данияр деген көрүүчүбүздөн келиптир. Баланы тарбиялоодо кичинекей кезинде аябай биз кояй деп мындай бир рамкага салып коет экенбиз да. Аны кылба, айтпа, минтпе, өлөсүң деп. Анан кичинекей бала чын эле өлүп калат окшойм деп ойлойт окшойт. Сындырба деп. Сүттү сындырсаң төксөң өлтүрөм деп. Анан коркуп ошону азыркыга чейин айтпай, аябай бир мынтип өзүн кармап келишет да. Анан мен кичүү баласы болгондуктан кичине эркерээк болуп, анан ал эми эркелик деле силерге сөз байлыгы алып келбейт деңизчи. Мен Төлөгөн Касымбековдун Кел сыяктуу китептеринен кийин, Сынган кылыч деген сыяктуу китептеринен кийин балким сөз байлык келгендир, бирок бул да болсо чек эмес деп айтат элем. Китеп гана сага жакшы бир пайдабал болуп берет. Анан жакшы эне, себеби итке минген кеде экен, анан тиги мурда эле окуй эле ит капканда кутулду деген сыяктуу сөздөрдү апам ар күн сайын колдонот да. Анан мен биринчи курска биринчи жолу Бишкекке келгенде менин кыргыз тилимди группам түшүнчү эмес. Анан азыр түшүнүп калышты. Азыр түшүнүштү деп. Ошон үчүн эненин тарбиясы дагы бул өтө маанилүү экен деп айтып, азыркы жаш кыздарга кайрылып кетет элем. Силер болочоктогу энесиңер, баарыбыз Кудай буюрса энебиз. Сен кандай болсоң, ошондой копия төрөлөт экен да. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо жарнамалык түрмөк. Андан кийин көрүшөлү.
Биз болсо сапарыбыз алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер тараптан көптөгөн суроолор келип атат. Алардын баарын бул эфирден жаңыртып бүтө албайт окшойбуз. Азыр гана 500гө жакын СМС келди, Нурзат айым. Алардын катарындагыларды жетишип калалы. Нурзат эже абдан сулуу экенсиз дейт. Жолдошуңуз экөөңүздөр кантип таанышып калгансыздар? Жана 10 күн ойлонуп анан турмуш жолуна макул болдум дедиңиз эле. Эмнеге анча көп ойлондуңуз дейт. Рахмат деп Мунара деген сизден келди. Элдер бир жыл ойлонуп 10 күндө мен уялып калгам, азыр ойлонуп турмун. Эми сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет дейт, анан бир аз жаш айырмачылыгыбыз бар болду. Анан үйлөнө элек бала болсо деп коркот экенсиң, тагдырыңды бирөөгө тапшыргандан коркот экенсиң, кандай болуп калат деп. Анан таанышканыбыз ал биздин алып баруучулар мектебин бүттү эле. Кичине уялып калабыз ушул сөздү айткандан, себеби эми баары бир Нурзат токтосун алып баруучу уктатабы деп. Же эмнеге уктатат деп. Болбосо өз тандабы деп. Бирок мен байкабай эле жүргөм, анан айтканда аябай, бирок азыр жакшы. Мен байкабай жүрдүм, жакшы бала экен. Баарыбыз чынында кубанганбыз аябай. Кийинки билдирүүлөр, саламатсыздарбы Нурзат эже, ишиңизге ийгилик. Биз сизди аябай сыйлайбыз жана жакшы көрөбүз дегенке. Нурзат эже бактылуу болуңуз. Байкем Данияр байкем менен Каныкей жеңемдин туулган күнүн куттуктап коюңузчу, сұраныч дейт. Албетте Данияр, Каныкей туулган күнү бир күндө окшойт, Ооба. Туулган күнүңөр кут болсун. Ар бир туулган күн силерге бакыт таалай алып келсин, тилектериңерди орундатсын. Дагы бир жашка картайбай эле, тескерисинче жаңы тажрыйба, жаңы жашоо, анан ден соолук алып келсин. Каалооңузга канатташ тилектеш бололу. Биз дагы кийинки билдирүү кандайсыз Нурзат эже суроо дейт. Бул жашоодо эмнени уттуңуз жана эмнеден утулдуңуз? Насипа деген көрүүчүбүздөн келиптир. Эми мен муну уттурдум деген деле жокмун. Кудай жар болду, азыркыга чейин колдоп келатат. Эчтекеден уттурдум деп айта албайм, себеби ар бир жашоодо болгон нерсең сен ошого татыктуусуң, жамандык болобу, жакшылык болобу, ал сенин гана кылган каттачылыгың, ошол каттачылыктарды оңдоп, ошол жерде калып калбастан алдыга эле умтула бериш керек, себеби өмүр улам бир жаңы эшигин ачып турат. Сен кандай десең ошондой болот да. Жок, мен аны кыла албайм, менде акча жок, мен өлдүм, мен оорудум десең, ооруй эле бересиң, ошондой эле боюнча кала бересиң. Жок, мен андай эмес, мен мындай кылам, мен ойгоном, мен башкача жашайм, мен китеп окуйм, мен аракет кылам десең, сен жашооң ошондой болот. Тахмина деген көрүүчүбүздөн мындай суроо келиптир. Алып баруучулук жашка карайбы дейт. Карабайт, жашка карабайт. Мен өзүм 43 жашында алып баруучу болуп баштаган кишилерди көрдүм. Оо, жакшы. Мен деле 22-мде баштагам, ошон үчүн силер ойлобогула 17 жашта, мага кеч болуп калды окшойт деп. Чынында айтып калдыңыз, жогоруда жашка карабайт деп. Сиздин алып баруучулар мектебиңизге деле ушул жашы улуу адамдар деле келип атышат. Баарына сизде мүмкүнчүлүк бар эди билим алганга? Сөзсүз түрдө алар бирөөлөр келет да, мен баламды баладар бакчасына берип, мектепке берип, мен азыр өзүм үчүн жашагым келет, мен өмүр бою алып баруучу болгум келди деп. Кээ таза жакшы сүйлөш үчүн келет, кээ тартынчактыктан арылыш үчүн келет, а кээ той алып барыш үчүн келет да. Бир бала келип ушундай айтканда, эже акча керек, мен той алып барам деп. Алып барып кетти. Мен абдан таң калдым. Нияз Байзаков деген менин окуучум бар. Мен абдан сыймыктанам ал бала менен. Азамат эле, кийинки билдирүү Нурзат эже дейт, сиз каяктан болосуз? Бизге кызык болуп атат деген экен. Ысык көлдөн болом, Түп районунан, Ичке суу деген айылдан. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү, саламатсызбы Нурзат эже, ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Жашоодо бардык жакшылыктарды сиз жактан ыролоп турсун, жана үй бүлөбүз менен сизди сыйлайбыз дейт. Деген экен, биздин Тахмина деген көрүүчүбүздөн келиптир. Сиз башкаларды сыйласаңыз, Аллахым сизди сыйласын, башкалардан сиз дагы сый көрүңүз. Негизи адам башкаларга эмнени кааласа, ошол нерсени алат да. Нурзат эже, сизге кааларым узун өмүр, иштериңизге ийгилик деп жердешиңиз Кыз Жибек деген көрүүчүбүздөн келиптир. Нурзат эже, динге кандай карайсыз, намаз окуйсузбу дейт. Бул негизи берилбечү суроо, себеби ар бир адамдын өзүнүн жеке чечими бар. Намаз окуйт, окубайт деген нерсе коомдо каралбашы керек, себеби сен Аллахтын алдында өзүң жооп бересиң, ар бир кылган ишиң үчүн, айткан сөзүң үчүн дегендей. Анан динге мен өтө көз караштамын. Дүйнөдөгү эң таза дин бул ислам дини. Эң бир мээримдүүсү, эң көрүүчүсү, эң баардык нерсенин улугу бул Алла Таала. Ошон үчүн динсиз жашоону мен элестете албайм.
силерге да каалайт элем. Дин менен гана, Аллах менен гана дос болгондо, Аллах гана жар болгондо силер ийгиликке көрүп жетише аласыңар. Жакшы, кийинки мындай суроо бергим келип атат. Деги эле сүйгөн адамды бактылуу кылыш үчүн эмне кылыш керек? Аны түшүнүш керек. Аны түшүнүп, аны колдош керек. Көп деле нерсе талап кылынбайт. Биз болбогон эле нерселер менен бири-бирибиздин башыбызды оорута беребиз. Негизи адам баласы ана мындай кылды, анан тигиндей кылды деп айтышпайбыз. Менде Арслан Ибрагимов деген агай бар, ал тренер да, эл аралык деңгээлдеги тренер. Ал айтат да, аял менен эркек бири-бирине айтыш керек депчи, түшүнүш керек. Выговаривайте деп айтат да. Сен айт, түшүндүр, ал эмне далысынан билгидей хаман беле, сен гүл каалап атканыңды. Айткын дейт, мага гүл жагат деп. Көрдүңүз, биз айтпай эле гүл каалай берет. Эң сонун. Ал эми азыркы учурда баарыбыз эле ошол социалдык тармактарда отурабыз дегендей, интернет менен таанышып үй бүлө кургандар андан көп. Буга кандай карайсыз? Түз карайм, себеби мен абдан көп билем. Интернеттен эле таанышып, үйлөнүп, жакшынакай бала чакалуу болуп аткан достордум дагы бар жакын. Белгилүү дагы адамдар бар интернеттен таанышкан. Ал эми сиз күнүнө убактыңызга канча убакыт бөлөсүз интернетке? Мен жакында эле 24 саат интернетке кошулдум. Мурда көп деле кызыкчу эмесмин, азыр кызыгыш керек болуп калды. Себеби ошол жерден дагы көп жаңылыктарды билет экенсиң. Instagram, Facebook дегендер. Кийинкиси, жолдошуңуз канчанчы жылкы жана каяктык? Өзүңүз канчанчы жылкы элеңиз дейт? Жолдошум менден 6 жаш улуу, ой кичүү. Актал адам болот, аты Максат, дагы бир жолу кайталайын. Алып баруучу болуп иштейт, Максат Надырбеков. 89-жылкы, 1900. 800 деп ойлоп калышпасын. Түшүнүктүү. Кийинкиси, Нурзат эже, сыр болбосо Нур алып баруучулукка уккандын акчасы канча дейт? Дагы бир жолу маалымат айтып кетиңизчи, телефон номерлерин деген экен. Нур алып баруучулар мектеби шаардагы, республикабыздагы бирден бир окуу жай деп айтат элем. 6 күн сабак беребиз, 2 сааттан 6 мугалим сабак берет. Айына 3000 сом. Ар тараптан өнүгүшүңөр керек. Ошонун ичинде бийлегенди дагы, туура сүйлөгөндү дагы, психологиялык жактан, өзүн тартынчактыктан арылуу жактан, өнүктүрүү жагынан, бардык жагынан речь деп коебуз. Биз тилди тыбышты тамганы биз оозубузду ачпай көбүнчөсүн сүйлөйбүз да. Ачып так сүйлөгөндө гана адамдарга жакшы угулат да. Нурзат эже, жолдошуңуздун кайсы мүнөзүн жакшы көрөсүз дейт? Бардык мүнөзүн жакшы көрөм. Абдан ак көңүл, боорукер. Анан түшүнүктүү. Жогоруда айтып кетпеди, телефонду дагы бир айтып коюңузчу деп айтып коеюнчу. 0708 65 71 96. Анан эфирден дагы тиги Айпери деле WhatsApp'тан жазып коет. Ооба, сөзсүз түрдө сиздерге каалап аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө келиңиздер, барыңыздарды чакырабыз. Мына ошол жерден өссөңүздөр болот, ардактуу телекөрүүчүлөр. Керек болсо биз сыяктуу телеге чыгып алып баруучу болсо болот, Кудай буйрса. Мына ошентип биздин убакыттар өз соңуна келип атат. Сизге эркин микрофон берели, жана сөзсүз түрдө көрүүчүлөрүбүз ырдатууну каалабачу эле, сизди ырдаталы. Тойлордо ушундай айтат го, мен дежурный берели, ырым бар эле. Көрсөм да көрмөксөнгө салган сыймын, көңүлдүн көксөгөнүн танган сыймын, мертинген тилегиме медер кылып, мен сенсиз жашай албай, мен сенсиз жашай албай, мен сенсиз жашай албай, калган сыймын. Азамат, сиз мына ушундай сонун чыгарма болду. Нурзат Токтосунованын аткаруусунда. Анча мынча ырчыларыбыз ойлонуп калышты окшойт. Дагы бир айткандай, мен ошолорду аяп эле чыкпай атам деп коет да бирөөчү. Түшүнүктүү. Нурзат эже, бул жакта болсо мындай билдирүү келип калды да. Кандайсыз Нурзат эже? Дейт, сиз мага абдан жагасыз, сиз менен жакындан катташкым келет, номериңизди алсам болобу дейт. 0708 65 71 96-га жазгыла, бул менин жардамчымдын номери. Ал менин номеримди берет. Болбосо Instagram баракчасына жазгыла, Нурзат Токтосунова десеңер эле чыгат, Facebook'та да чыгат. Азыр интернет деген алам ар биринде бар. Жазсаңар эле мен дароо кабыл алам. Уюлук телефонум бар дегендей. Билдик, жакшы экен. Кудайга шүгүр. Анда сизге эркин микрофон берип алалы. Учурдан пайдаланып.
негизи бардык адам бактылуу болгусу келет экен. Ар бириңерде жакшылык болсун. Ушул экрандан көрүп аткан ар бириңер суроо бергениңер, эфирге чалганыңар баарыңарга чоң ыраазычылыгымды билдирем. Себеби биз эл менен элбиз. Эл баалаган үчүн аброюңуздар өсөт экен, эл баалаган үчүн бир жакшынакай ийгиликтерге жетишет экенсиң. Элим бар болсун, ден соолугуңар үчүн болсун. Анан Кеймузга ыраазычылыгымды билдирем. Айпери, мен сени менен сыймыктанам, алтыным. Адам Булова деген фамилия аябай ар дайым жаңырып турсун. Ишиңе ийгилик каалайм. Негизи эле элибизде тынчтык, жерибизде бейкуттук болсун. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн, жакшы маани маңыздуу сонун маек куруп бергендигиңиз үчүн. Биз аябай көп ойлонуп калдык. Эми мындан ары ушул күндөн баштап китеп окуйлу, ардактуу телекөрүүчүлөр. Сизге чоң рахмат, чыгармачылык бийликтерди дагы да багындырыңыз дегендей, кыргыз элинин мыкты алпарчысы болуп жүрөрүңүз жана өлкөбүзгө таанылган эмес, өлкөбүздү таанытып турган инсан болуп жүрөрүңүз дейли. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү кефир программасынын эң жылдыздуу коногу мыкты алпаруучу, заманыбыздын супер алпаруучусу Нурзат Токтосунова болду конокто. Ал эми алпаруучулук кызматта мен Айпери Адамкулова болдум. Кайрадан жакшы күндөрдө жакшы маанада жолугушканча амандыкта болуңуздар. Ар бир күндү аздектеп керемет жашоого умтулуп туралы.